Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Мен Айхан Абдрахманова, Сүлүктүү шаардык балдар чыгармачылык борборунун англис тил илиминин жетекчиси. Мен Гапыр Мадаминов жетектеген номер 3 эксперименталдык гимназияга тажрыйба алуу максатында бардым. Ал жерде мугалимдер менен баарлашып, өзүмө керектүү маалыматтарды алып келдим. Андан соң Гапыр Мадаминовдун жана мугалимдердин алган сыйлыктарын, окуучулардын республикалык олимпиададан алган дипломдорун көрүп, мен үчүн өтө чоң түрткү болду. Мени эң эле кызыктырган бул республикалык деңгээлде кантип олимпиадага даярдануу керек деген суроону Гапыр Мадаминов жана Нарбүбү Анарбаевнага узаттым. Анда эмесе чогуу угалы. Айым китебинин ичинде олимпиадага ОРТге даярдык методикасы деп өзүнчө тема бар да. Ушунун ичинде окуп чыксаң аны жыл бою кантип даярдаштын методдору, иштеш, мониторинг алыш, ошонун баардыгы ошол жерде жазылган. Эми азыр бул кыска убакыттын ичинде муну айтып өзү чоң лекция айтам, бир күн 2 күн өткөнмүн да. Азыр эми кыскача сага айтсам, олимпиадага даярданыш үчүн биринчи жазасыңбы же истебананы жазып койгоның болобу ошол. Макул, анага жазасың да. Алгач олимпиадага окуучуну даярдаш үчүн мугалим өзү олимпиец болуш керек. Мугалим өзү күчтүү болбосо олимпиадага алып чыгыш кыйын. Ал үчүн мугалим окуу китебинен тышкары көп китептерди өз алдынча окуп даярданыш керек. Алар мисалы үчүн кайсы дегенде мына 58-60 бетте турат олимпиадага даярдоонун методикасы. Алар энциклопедияны мугалим окуш керек. Интернет маалыматтарын алыш керек. Анан кийин справочниктерден окуш керек. Терең түшүп, маселелерди олимпиадага даярдоо ошондо Бакыт Сапаркулов өзү, анын эжекейлери кызы алтын тамга алды, алтын сертификат олимпиададан чыкты. Ошолор ошол лекцияларга катышты, бул жерге келип кеткен, базардын директоруна ошолор ошол методикаларды алып, ошонун негизинде мана жакшы иштеп атат. Ошол анан олимпиадага даярдоонун мына жерде 24 методуну берген. 24. Мына ошонун негизинде даярдайсыңар. Андан тышкары эгер англис тилчи болсоң, англис тилден олимпиадага даярдоонун методикасы берилген, бул жерде бар. Анан англис тилден сөздүк запасты өстүрүүнүн жолдору, топик жатташтын жолдору, мына бул жерде бар. Кыскача айтсам агар мына ушул. Олимпиадага даярдаш үчүн бизде жалпы олимпийский топ иштейт, ал жыл ичи иштейт. Жыл ичи олимпиада, мисалы жакы окууга кеткенде окуучуларга жакы тапшырмаларды беребиз, каникулга тапшырма беребиз. Андан кийин олимпиадага даярдануунун сырлары статтык өнөрүдө 14 предмет, 12 предметтен олимпиадага даярдануунун сырлары бар. Анан АМД бар, АМД дагы олимпиадага даярдануунун экзаменге, олимпиадага, ОРТга даярдануунун темалары бар. Ошонун негизинде даярдаганбыз. Бүгүнкү күнгө чейин республикалык олимпиадага тарыхтан 20дан ашык окуучуну Гапырагай өзү даярдап чыгарды. Жана алардын баардыгы дерлик 1-2 орунду алды. Андан кийин Токтоназарова Чынар эжекебиз 6 окуучу республикалык олимпиадага даярданып, 3-4 окуучу республикалык олимпиадада 1-орунду алган да. Андан кийин Чынардан кийин мен даярдай баштадым. Менин окуучум 2 окуучу республикалык олимпиадада байгелүүлөрүндө алды. Ошол менен азыр Мирсаитова Гүлчырай биологиядан, анан Мээрим 2014-жылы 2 окуучу барып, республика экөө тең 1-орунду алган да. Анан бул банерди ушул окуучулар жасап жөнөттү. Демек биздин олимпиадага жетишүүбүздүн эң биринчи себепчиси агайдын текст системасы, экинчи айым китеби жана предметтик мугалимдерди биз чыгарды дагы. Анан ошол жерде мына олимпиададан кийинки мына министрдин колунан грамоталарын алып атат. Анан дагы бул эки кыздын апасы тең энелер мектебинде окуган экен да. Демек
энелер мектебинде окуган энелердин балдары дагы олимпиадада ийгиликтүү көрсөтүшүшү да. Демек окуучулар жактан энелер тарабынан, мугалим тарабынан, анан биздин гимназияда системалуу иш болгондуктан республикадан экөө тең биринчи орунду алды да. Не демекчимин? Агайдын айткан кеңештери мен үчүн өтө чоң мотивация болду. Гапыр Мадаминовдай чыныгы педагог, акылман, даанышман инсандар биздин өлкөдө көбөйө берсин. Агайдын ишине ийгилик жана ден соолук каалаймын.